أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, Аллах Таалам бардыгыбыздын тутуп жаткан орозолорубузду, кармап жаткан орозолорубузду кабыл кылсын. Кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Кийинки Рамазан айына бардыгыбызды жеткирген болсун. Рамазан айы келип, мына көпчүлүк намаз окугандар дагы намазга түшүп калат, бирок кээ бирлери Рамазан чыккандан кийин кайра эле намазды таштап коет. Мына ошол намаз жөнүндө, намаздын зарылчылыгы жөнүндө бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз иншалла. Ас-сала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кыямат күнү адам эң биринчи эсеп бере турган нерсе бул намаз деди. Эгерде адамдын, пенденин намазы жакшы боло турган болсо, намазынан жакшы эсеп кысап берген болсо, анан калган амалдары дагы жакшы болот деди да. Эгерде намазы зыянга учурай турган болсо, намазың жок боло турган болсо, анда калган амалдарың дагы эмне болот? Күйүп кетет да. Ошондуктан эң биринчи адам биринчи эмне кылыш керек экен? Намазды башына коюш керек, намазды эме кылыш керек. Эми кээ бирөөлөргө мисал үчүн намаз окуган аябай кыйын. Бирок Кыргызстанда мисал үчүн дүйнө жүзүндө мусулмандар көп, аябай 2 миллиардга жакын мусулман бар дейт. Бирок анын арасынан тилекке каршы намаз окугандары аз. Анан намаз окугандардын арасынан дагы ыхластуулары аз. Аягына чейин тура тургандары аз. Таравих намазына келип акыркы рекетте карасаңыз 5-6 эле адам калат, 10 адам, 7-8 адам калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Намазды биз качан сүйө турган болсок, качан адам сүйгөн нерсесинен рахат алат да. Бирөө машина айдайт, кечке эле машина айдагысы келе берет да. Эмнеге десе, ал машина айдагандан рахат алат да, кээ-бирөөчү. Хоббиси да. Адам хоббисинен рахат алат. Намаз биздин хоббибиз болгон жок да, ошон үчүн биз намаздан рахат албайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Билалга айтып бере, "Билал арихна бис-сала". Билал, намазга азан айт. Биз эме кылалы, рахат алалы намаздан дейт эле. Бирок тилекке каршы биз намазды эптеп, септеп, ушу араң бирдемке кылып, туруп, жалпоолонуп, жатып окуйбуз да. Бирдемке кылып коеюнчу, ушу карз болуп калбайынчы деп окуйбуз. Бирок намаздын пайдаларыны, рахатыны ала турган болсо, адам намазды сүйүп окуйт да. Адамдын моожагы, жүрөгү кирге толуп калган болсо, кирге толуп, жүрөгү күнөкөр болуп калган болсо, намаз окуп турушу да кыйын экен да. Канчалык күнөөң көп болсо, намазга турушуң ошончо кыйын болот экен. Ошончо оор, ошончо жүктү, баягы күнөөнү көтөрүп намазга туруш кыйын экен. Бирок эгерде ушул күнөөнү таштагандан кийин адам намазды жакшы көрүп калат экенсиң да. Мисалы үчүн мен Кабага баргандан кийин, Кабадан баягы таваф кылып келгенден кийин Аллах Таала жүрөгүмө намазды мындай сүйдүрүп коет экен да. Бир нерсе болсо намазым өтүп кетпедиби депчи, намаз саат карап турасың да. 5-им келатат, асыр келатат, эметип өтүп кетпесин деп турат экенсиң. Бирок күнөөң көбөйгөн кезде не кылат экенсиң? Намаз айт, кийин окуйм да, потом прочитайм, бир нерсе кылып шылтоолорду айтасың. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин". Силер намаз, сабыр жана намаз менен жардам сурагыла. Ва иннаха лакабиратун, намаз окуу кыйын. Илля алал хашиун, за исключение кимдер? Корккон адамдар гана дейт. Ким корккон болсо, ким Кудайдан корккон болсо, мына ошого намаз окуу жеңил экен.
Кудайдан коркпогон адамга намаз окуш кыйын. Тооду жылдырып кой десең, бул жака айтат да, тоону буяка жылдырып кой десең, ал жеңилирээк болот, бирок 2 рекет намаз окуш кыйын. Ошон үчүн бирок мына мечитке басып келе жаткандыгыңыз, мечитке келип намазга туруп аткандыгыңыз, бул Аллахтын бизге берген урматтуу жамаат эң чоң жакшылыгы. Биз тилекке каршы ойлойбуз да, тилекке каршы ойлойбуз. Бир байды көрөбүз, мисалы үчүн, бир особняк салып койгонду көрөбүз дагы айтабыз, о, буга Кудай бериптир дейбиз да. Аллах Таала байлыкты жаман көргөн пендесине дагы, жакшы көргөн пендесине дагы берет экен. Бирок Аллах Таала динди, иманды, хидаятты, туура жолду кимге берет экен? Бир гана жакшы көргөн пендесиге берет. Алхамдулилла, ошончо алыс жерде пайгамбарыбыз түшүптүр, мисалы үчүн Арабстанга пайгамбарыбыз түшүп, ушул жерге ошол имандын нуру, диндин нуру жеткенине биз намаз окуп калганыбызга дедим мен ошол жака барганда. Алхамдулилла, шүгүр дедим. Жаныбызда Кытай турат, бул жакта Россия турат. Мисалы үчүн биз деле ошолорго окшоп, Кудай сактасын, орус, христианин же болбосо мисалы үчүн бир Буддага сыйынган, дагы башка бир нерсеге сыйынып калган же уйга сыйынып жүргөн адам болсом, Кудай сактасын да, мисалы үчүн өтө жаман нерсе. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бизге Кудай Таала бир жакшылык берип койгон, мусулман кылып койгон, алхамдулилла дейбиз, бирок намаз окубайбыз да. Намаз окубайбыз, Кудай. Намаз бул аябай сонун нерсе. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар психологко барат. Психологко баргандардын көпчүлүгү бул намаз окубагандар. Же болбосо намаз окуп туруп эгер психологко бара турган болсо, значит бул адамдын намазында кемчилиги бар. Неге десе, намаздан рахат таппай атат, намазды от души окуй албайт, хузу, концентрация менен окуй албай атат да, демекчи. Проблемасы чечилбей атабы? Демек, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эмне деди? Астаузу билла, инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Чындыгында намаз адамды жамандыктан жана жаман нерселерден жана бузуклуктан тыят деди. Если намаз твою проблему не решает, значит в твоем намазе есть проблема. Значит, сен тилиң оңолбой атабы? Сенин баягы чеккенди же ичкенди же бир жаман ишти таштай албай атасыңбы? Демек намазыңда проблема бар. Адамдын намазында проблема. Намаз это как антивирус. Как антивирус человека, например. Устанавливаем же, например, в компьютерах, да, например, защищает от вирусов. А намаз тоже нас защищает от всяких болезней. Если не защищает, тогда значит в твоем антивирусе есть проблема. Демек биздин антивируста эмнебиз бар, проблемабыз бар. Антивирус не работает. Ошон үчүн эгерде биздин тревога, переживание болуп аткан болсо, демек значит намазда проблема бар. Ошон үчүн урматтуу жамаат, намазды эмне кылышыбыз керек? Намазды сүйүп, берилип окуй турган болсок, жүрөгүбүздү тазалап. Качан адам намазга бекем боло турган болсо, жашоо ага жеңил эле болуп калат. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Биз аларга дейт, намазды таштагандыгы үчүн тар жашоо берип койдук дейт. Намазды таштагандыгы үчүн тар жашоо берип койдук. Бул жагын кысылат, жүрөгү кысылат. Эмнеге кысылат? Себеби намаз окубайт. Намазында проблема бар. Өзү негизи багымдатсыз башталган күн бул проблема. Ишенип коюңуздар. Мисалы үчүн багымдатты калтырбай 1-2 ай, 3 ай окуп жүрүп, бир күн таштап коюңуздар да, ошол күнү эмне болосуздар, сразу немеңиз бузулат. Маанайыңыз бузулат, настроениеңиз болбойт. Ошол күнү бир кыжалатчылык эле болуп, ошол күндү эптеп эле өткөрөйүн деп каласыз. Багымдатсыз башталган күн өзү проблема. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен салла субха фа хува фи зимматиллахи." Ким 2 рекет деди, ким субха
багымдат намазын окуй турган болсо, багымдат намазын окуй турган болсо, ал Аллахтын карамагында болот деди. Аллахтын коргоосунда болот. Демек, окумуштуулар айтат. Окумуштуулар эме кылып, ошол ким бүгүн багымдатты окуган болсо, ошол адам дейт, инсульт, инфаркт ооруларына чалдыкпайт экен. Качан багымдатты таштап койду, адамдын баягы кан айлануусу дагы не болот экен, жаман болот экен. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Багымдатсыз башталган күн өзү бул проблема. Багымдатсыз башталган күндү өзүчө бир китеп кылып жазсаң болот. Мен ойлоп атам, мисалы үчүнчү, багымдатсыз башталган күн деген. День без багымдата деген можно, такую книгу можно написать. Это огромная проблема, если ты багымдат не прочитал. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүк адамдар али күндүн чыгышын көрө элек көптөн бери күндүн чыгышын күтө элек. Эмне үчүн? Көрө элек. Эмне үчүн? Себеби эртең менен багымдатка турбайт. Эртең менен багымдатка турса, ошол себеби көрөт. Көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө бардыгыбыздын режимибиз өзгөрүп калган. Жаш балдардын деле режими өзгөрүп калган, урматтуу жамаат. Жаш балдардын деген подростоктордун түнү менен игра ойнойт, компьютерный клубда жүрөт, же болбосо түнү менен чайханада отурат, бир жерде жүрөт дагы, келип эртең менен багымдатка уктап калат, уктап жатат. Кээ бирөөлөрдөн сурасаң, күндүн чыгышын акыркы жолу качан көрдүңөр десең, 5-6 ай мурда дейт. Багымдат эртең менен күндүн чыгышын көрө элек адамдар бар. Эртең менен только уктайт, сасып. Ошон үчүн багымдатына пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ракатал фажри хайрун минад дунья ва ма фиха. Багымдаттын 2 рекет намазы деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, дүнүйө жана дүнүйөнүн ичиндеги нерселерге жакшыраак деди. Кудай Таала дейт да, Кудай Таала 4 нерсени ачык кылды, 4 нерсени жашырды дейт. Канча нерсени? 4 нерсени ачык кылыптыр, 4 нерсени жашырып койгон дейт. Адамдын жаратылышын, мына дене, кол бардыгын ачык кылып койгон дейт. Затын жашырып койду. Адамдын затын, сущность человека закрыта. Дене, колдорун ачык кылып койду. Адамдын денесин ачык кылып койду, рухту эмне кылып койду? Жашырып койду дейт. Кудай Таала адамдын рухун, денени, тело можно увидеть, но дух невозможно увидеть. Жашырып койду, Аллах Таала скрыл это. Дүнүйөнү ачык кылды, көргөзүп койду дүнүйөнү көзүбүзгө, бирок акыретти не кылып койду? Акыретти Аллах Таала жашырып койду. Нерселердин баасын ачык кылып койду. Мисалы үчүн нерселердин баасы, буюмдардын нерселердин баасын ачык кылып койду. Бирок амалдардын баасын жашырып койду. Эгерде амалдардын баасын деген, сиздин окуган намазыңызга бериле турган соопту, кылган жакшылыкка, кылган соопторуңузду көргөнүңүздө бардыгыбыз. Анда биз намаздан такыр калбайт элек, урматтуу жамаат. Намаз окудуң, мисалы үчүн көзүбүзгө Кудай Таала көргөзсө, мечиттен чыгып туруп моң жакта көргөзүп койсо, мисалы үчүн пример, логичный пример, көргөзүп койсо, менде бул жакта уже жумага келип бүгүн особнякты куруп салыптым, 2-3, менде 2 болду, 3 болду депчи. Көзүңө көргөзүп турганда не кылат элек? Биз намаздан калбай келет элек. Мечит могу жерге, мечитти чоңойтолу деп калат элек. Бирок тилекке каршы көпчүлүк адамдын көздөрү көрбөйт. Көпчүлүк адамдын. Бирок биз ошол нерсени иман эмне? Моолжак менен көрөбүз. Басиро деп коет, көкүрөктүн көзү менен көрөбүз, урматтуу жамаат, ошол нерсени. Иман деген эмне десе, иман бул көрүнбөгөн кайыпка иман келтирүү, ишенүү. Көрүнбөгөн нерсеге иман келтирүү. Ошон үчүн намазды не кылышыбыз керек? Сүйүшүбүз керек. Намазды кадимкидей жакшы көрүп окуй турган болсоңуз, жашоонун рахатын ошондо табасыз. Иншалла.
Andan keyin urmattуу жамаат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, намаз окуучуларга дагы көптөгөн жакшылыктар берилет экен. Лил мусалли саласа караматин. Пайгамбарыбыз айтты, намаз окуганга Аллах Таала 3 керемет берет, 3 жакшылык берет деди. Ятанасарул бирру ала рa'сиhi min ana'is samai ila mafriqi ra'sihi. Аллах Таала биринчиси намаз окуган адамга үстүнөн эмне жакшылыкты куюп коет экен. Жакшылык үстүнөн не кылып коет экен? Агып турат экен жакшылык. Экинчиси вал малаикату махфуфат мин кадамайhi ila ana'is sama. Аны периштелер эмне кылып жүрөт экен? Асмандан бутунан баштап асманга чейин периштелер эмне кылып экен? Сактап. Ва минка юнади лау я'ламул абду ма юнажиhi ma intaqala min salatihi. Üçüncü özgöçölүгү намаз окуган адам Кудай менен сүйлөшөт экен. Üçüncü özgöçölүгү намаз окуган адам, урматтуу жамаат, ким менен сүйлөшөт экен? Кудай менен, Аллах Таала менен связга чыгат экен. Эгерде деди ма intaqala min salatihi, ушул жакшылыктарды адам баласы билгенде, пайгамбарыбыз айтты, анда намаздан гана бошобой калат эле деди. Намазды таштабай эртеден кечке намазды. Демек Кудай Таала кимге намаз окуганга 3 жакшылык берет экен. Хадисте келгени боюнча, биринчиси жакшылыкты үстүнөн куюп коет экен, төгүп коет экен. Экинчиси периштелер дайыма сактап жүрөт экен. Үчүнчүсү болсо Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшөт экен намазда турганда. Ошон үчүн урматтуу жамаат, намазга эмне кылалы? Намазга бекем бололу. Ман давама аля салаватил хамси фил жамаати а'таху Аллаху таала хамса хисалын. Ким жамаат менен намаз окуганга бекем боло турган болсо, Аллах Таала ага 5 хислат, 5 өзгөчөлүк берет деди. Биринчиси аввалуха ярфау анху диқал айш. Эң биринчиси жамаат менен намазга бекем болгон адамга Аллах Таала жашоонун тардыгын алып коет экен. Жашоонун тардыгын алып коет экен. Экинчиси ярфау анху азабал кабр. Экинчиси кабр азабынан, мүрзөнүн азабынан сактайт экен. Ва ю'ти китабаху би яминиhi. Үчүнчүсү китебин оң жагынан берет экен. Амал китебин оң жагынан берет. Ва ямурру аля сирати кал барқил хатиф. Жана сырат көпүрөсүнөн, төртүнчүсү сырат көпүрөсүнөн чагылгандай тез өтүп кетет экен. Ва ядхулул жанната би гайри хисаб. Намазга дайыма бекем болуп намазын калтырбай окуган адам бейишке эсеп кысапсыз кирет экен. Себеби анын счет 0-0. Карзы жок. Намаз окуган адам, намазды туура ичиндеги шарттарыны аткарып окуган адам өзү билбеген авалда дейт, олия болуп калат дейт. Олия. Кудайга ушундай жакын болуп калат, өзү билбейт бирок аны. Намазды таштап жүргөн адам, калтырбай жүргөн адам, таштабай жүргөн адамды дейт. Өзү билбеген адам авалда эмне болуп калат экен? Олия болуп калат дейт. Кудайга өтө жакын болуп калат. Өзү билбеген авалда. Эми من تهاون بالصلاة الخمس في الجماعة عاقبه الله تعالى ب12 خصال. Эми ким намазга кайдыгер боло турган болсо, намаз окубай турган болсо, Аллах Таала ага 12 хислат берет экен, 12 жамандык берет экен. Саласатун фид дунья, үчөөсү бул дүйнөдө, ва саласатун индал маут, үчөөсү өлүм учурунда, ва саласатун фил кабр, үчөөсү кабырда, ва саласатун яумал кияма, үчөөсү акыретте, кыямат күнүдө. Амма саласату лати фид дунья, дүйнөдө бере турган 3 жамандык намаз окубаган адамга, фа иннаху турфаул баракату мин касби ва ризқихи. Биринчиси эле намаз окубаган адамдын тапкан тутканынан, кесибинен ырыскы эмне болот экен? Көтөрүлөт экен. Баягы береке көтөрүлөт экен. Ырыскысынан жана тапкан тутканынан эмне көтөрүлөт экен? Береке көтөрүлөт. Миллиондогон акчаны иштеп табасыз, 100 миң деген акчаны иштеп табасыз, кайсыл жакка кетип калганын билбей каласыз.
Эмне себептен? Намаз окубайсыз. Аллах Таалага ибадат кылбайт. Вала яқбалу минху сайир амалихи, экинчи бере турган жамандыгы намаз окубагандыктан калган амалдары да кабыл болбойт дейт. Ва янзау симал хайру мин важхихи ва якуну багидан фи кулубин нас. Эң негизгиси Аллах Таала анын чекесинен нуруну алып коет дейт. Чекесинен эмнени алып коет экен? Нурду алып коет дейт. Адамдарга жаман көрүнүп калат дейт. Чекесинен Кудай Таала нурду алып коет. Wa ammallati indal maut, alemi ölüm uçurunda berile turgan 3 jamandык ölüm uçurunda. Fatuqbadu ruhu atshana ja'iyan wa yashtaddu naz'uhu, jandын çıkkаны kıyın bolat eken. Jandын çıgışı namaz okuwagan adamdın janının çıgışı kıyın bolat eken. Wa ammallati fil qabr, alemi üçüncüsü kabırda berile turgan azaplardan fames'alatuhu munkar ve nakir, munkar nakirдин periştelerdin suragı dağı öttü korkunçtu katı bolat eken namaz okuyan adamga. Ve zulmatul kabr, kabırı karangı bolat. Üçüncüsü ve diquhu, jana kabırı tar bolat deyt namaz okuyan adamga. Ve emmellati fil kıyama, kıyamatta berile turgan 3 jamandыk namaz okuyan adamga. Feşiddatu hisabihi, esep kısağı ayağı kıyın bolat deyt. Ve gadabu rabbuhu aleyhi, Rabbisi Allah Taala aga ayağı kardanat, açulanat. Ve ukubatullahi Taala lahu finnar, Allah Taala bul adamdı, namaz okuyan adamdı kayaka kirgizet deyt, tozokko kirgizet deyt. Oşon üçün urmatlı cemaat, demek jaşoonun berekesini tababыз деп atkан bolsok, jakşılık tababыз деп atkан bolsok, сөзсүз эмне кылышыбыз керек? Урматтуу жамаат, намазга бекем болушубуз керек. Кээ бирөөлөр тилекке каршы Кудайга шарт коёт. Ушундай адамдар бар. Мен дейт, мен машина алсам намаз окуйм, намазга түшөм Кудай буйрса. Мен үй алсам намаз окуйм Кудай буйрса дейт. Мен кызымды күйөөгө берсем, анан намаз баштайм. Мен баламды үйлөсөм, анан намаз баштайм Кудай буйрса деп ушундай план кылат. Бирок бул нерселер келип калганга чейин сага өлүм келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн намазды кечиктирбей бүгүн башташ керек. Бүгүн таштабаш керек. Кээ бирөөлөр азыр орозодо баштадыңыздарбы? Орозодон кийин дагы эми калтырбай ушуну менен алып кетип толук окуганга аракет кылыңыздар, урматтуу жамаат. Рамазан бүттү, Рамазанда имам, Рамазандан кийин иван болуп калбайлы. Иншалла. Адам өзгөрүш керек да, өзгөрүш керек. Дайыма өзгөргөнгө аракет кылышыбыз керек, урматтуу жамаат. Рамазандан кийин иван болом деп план кылып жүрбөйлү, иншалла. Эми эң акыркысы, урматтуу жамаат, мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтты, адам намаз окуган адамдын качестволору да, сыфаттары да өзгөрүп калат экен да. Иннал инсана хулиqa халуа. Adam dedi Allah Taala. Adam sabırsız, çıdamkaysız jaratılgan dedi birincisi. İza massahu şerru jazua. Eğer de bir jamandık kele turgan bolsa tınçı ketet da perejivaniya kıla beret, trevoga bola beret. Başını kaşıp öyle erteden uktay albaysın o. Oşonday bolat deydi. Ve iza massahul hayru manua. Eğer de jakşılık kele turgan bolsa tıyat deydi. Tıyat. İllel musallun, birok namaz okugandarda bu sıfat yok dedi. Nelik? Bayağı tınçın ketet ko, jaşoodо tınçın ketet. Bir tınçın kete öğret. Misal üçün oylana öğresin tünü menen. Erteң mo problema kандай болот экен, mo кандай чечет экен, тигин кандай чечет экен деп. Bir кичинекей проблема, bir терезени mo эмеге коюп коюш үчүн эле ойлоно берет да, эртең кечке проблема да анын үчүнчү. Насын чегет, кирет, тамекисин чегет, ойлонот, как это решить депчи, как будто мировую войну он решает, как будто останавливает. Ошондой проблема кылып алат го, кичинекей нерселерди. Адам дейт ушундай жаралган дейт, тынчсыздана берет. Эртеңки күнүңө тынчсыздана бересиң. Тынчсыздана берет. Ошол нерсе. Кээ бирөөлөр бар, түнү менен уктабайт. Эмне уктабайсың десе, у меня проблем очень много дейт. Чачы түшүп калган могу жагы, аппак болупчу. Же болбосо лысый болуп калган. Ойлоно берчи. Любой адам ошондой да. Адам ойлонобуз, переживание, жүрөгүбүздө переживание бар.
Адам ошондой жаратылган дейт. Экинчиси, иза машаху шарру жазуа, эгерде бир жамандык келе турган болсо дагы ушу тынчсыздана берет да, өзүнүн коерго жер таппайт. Не кылсам экен, тияка басат, бияка. Ва иза массахул хайру мануа, эгерде жакшылык келе турган болсо, бай болуп кете турган болсо дейт Кудай Таала, бай болуп жакшылык келип кете турган болсо, ичи тар болуп калат дейт. Не болуп калат экен? Ичи тар болуп, бергиси келбейт, акчасынан чыгаргысы келбейт, сейфке сактап жүрөт дейт. Сейфтен миллиондоп басып коет, бирок 1 сом чыгаргысы келбейт, садака чыгаргысы келбейт дейт. Көрдүңүзбү? Дароо Кудай Таала жакшылык бергенде адам эмне кылат дейт? Кудайдын жакшылыгын унутуп калат дейт. А бирок иллал мусаллун, за исключением читающие намаза дейт. Намаз окуучулар деди, бирок мындай эмес деди. Кудай Таала Куранда айтып атат. Намазды чындап тургузган адамда 3 сафат болбойт экен, 3 сапат, 3 качество болбойт экен. Кайсыл экен? Биринчи, тынчы кетпейт. Жашоого тынч, жүрөк тынч да жүрө берет. Жүрөгү тынч жүрө берет. Вай, анан эме болбойт экен, проблема дагы болбойт, тревога дагы болбойт. Анан бир жакшылык келген болсо, аны башка бирөөлөр менен эмне кылат деди? Бөлүшөт деди намаз окуган адам. Ушул сыфаттар болот экен. Биз өзү жашоодо, жашаганда дагы максатыбыз эмне, урматтуу жамаат? Жүрөктүн тынчтыгын издеп жашайбыз, туурабы? Любой адам жүрөгүнүн тынчтыгын издеп жашайт. Үй саласың, эмне үчүн? Бир кубаныч үчүн. Машина аласың, айдайсың, эмне үчүн? Чтобы радоваться, кубаныч керек деп. Үйлөнөсүң, эмне? Кубаныч керек. Бирок жүрөктүн кубанычы каякта экен, урматтуу жамаат? Ал-мусаллин. Эмне кылып? Намаз окугандарда деди. Намаз окуй турган болсок, иншалла жүрөгүбүзгө эмне келет экен? Тынчтык келет экен. Аллах Таалам бардыгыбызды чындап намазды тургузгандардан кылсын. Намазга бекем бололу иншалла. Кудай Таалам ушул эле орозодо эле намаз окуп койбостон, дайыма намазды таштабай, намазга бекем болгон пенделерден кылсын. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.